Assalamu alaikum, hormаттуу бийлик ээлери. Мына комендант саатка акча төлөбөйт, маска кийбесе деп атат да Бишкекте дейт. Бул убактынча мыйзам болсо дагы толук так иштелип чыгыш керек да. Мисалы үчүн жөн эле 5000 сомду айыпты төлөгөн болсо каяка төлөйт? Же бир жөн эле бир милициянын чөнтөгүнө түшөбү? Ал так иштелип чыккан эмес да. Дагы бир айта турган жагдай, бүгүн Ошто бир супермаркетке кирип кетип атсам, bir marketке кирип барасам, 2 индиялык студентти бир военный форма кийген солдат баякыларды тосуп алып тырыштырып атыптыр. Аралыкты сактабай атат дейт. Мен барып калып сүйлөшүп калдым анан. What are you from дедим. Кайерденсиң десем, Индиядан дейт. Менимче англисче сүйлөштүм. Студент болсоңор керек десем, ооба дейт. Анан Мединститутта окушат экен. Эми жөн эле тырыштырып атат да. Мен ошол жерге барып азыр телефонго тартайм десем, качып кетип калды солдатчы. Эми биз мындай мамиле кылышты билишибиз керек да, сырттан келгендергечи. Булар эми мыйзамдуу түрдө окуп атат да. 25-30 миң сом жылына контракт төлөйт, миллиондогон акчаларды төгүп атат, биздин бюджетке түшүп атат. Ошону тартипке чакырып койсо, солдатпы, милициябы жакшы болот эле. Солдат менимчечи. Военный формада экен. Бери бас дедим. Эмне сен муну тырыштырып атасың дедим буларды. Десем, аралыкты сактабайт деди. Аралыкты сактабаган менен маска жүрүп турбайбы? Эмне бир эле ушуларды көрүп атасыңбы дедим. Беспредел да кыскачы. Ошого түшүндүрүү иштерин жүргүзүп койсо, жакшы болот эле деген ойда. Анан дагы бир айта турган жагдай, бизде Ошто основной Бишкектеги бюджетти жакшы билбейт экен. Мындай даяр акчага баардык нерсени кура бериш оңой эле да. Мисалы үчүн мына Ак Бура дарыясынын бою тазаланып, ошол жер бүт курулуштар курулат. Мындай бир эс ала турган болот да жакшы колдойбуз. Бирок базардан түшкөн, налогдон түшкөн, же болбосо республика бюджеттен бөлүнгөн акчага куруп коюш, ал менимче өтө деле татаал оор эмес да. Ошого мен бир сунуш айтайын дедим эле. 2,5 миң студент бар экен, индиялык. Алар эң аз дегенде 2 миң асты $300 чейин төлөп жашайт. Ошолорго стабилдүү 3,5 миң сомдон кылып, 2,5 миң студентке 3,5 миң сомдон 10 студенттин 35 миң, 100 студенттин 350 миң, 1000 студенттин 3,5 миллион сом. 7 миллион, так 8-9 миллион акча түшөт экен айына. 10 ай окушат. 10 айда 150 миллион сом болсо, бул жактан 1,5 миллиард сом болот экен. Ушуну куруп туруп, анан ошодон түшкөн акчага шаарды оңдосо макулбуз да. Макулмун да мен лично өзүм. Эми мен анча деле таң калбайм, даже мына башчылардын, депутаттардын, же болбосо кайсы атка минер болсо дагы кылып аткан ишине анчалык таң калбайм да. Ошон үчүн мындай тартынбай эле кандай болсо болот, коомдук пикирлерди угуп, элден дагы бир жакшы ой пикирлерди сураса, ушундай кылайлы деп атабыз десе, менимче көп сунуштар түшүп, дагы бир акылга акыл кошуп, баарыбыз эле ушул Кыргызстандын алдыга жылып кетишине тилектешпиз. Кооз болушуна, таза болушуна, ыйманыбыз бекем болушуна тилектешпиз. Анан өтө көп финансыны тартса болот Кыргызстангачы, ушул таптачы. Миллиондогон доллар тартса болот. Мен ушул чет жактан акча сураганга мындай өтө капамын да. Биз бирөөгө жардам беришти үйрөнүшүбүз керек Кыргызстанчы. Качан караса эле бирөөнүн чөнтөгүн карап, башка мамлекеттер ар биринин өздөрүнүн проблемасы толтура. Индияда 130 миллион ачка калып. Былтыр 200 миллион доллар беребиз деди баягы президенти, премьери. Анан карап туруп таң калам да, ушул алар жыргап аткан жок да. Америка деле жыргап кеткен жок. Мен көрүп, жашап, ичинен билген катары айтам да. Эмгек, аларда деле эртеден кечке эмгек. А биз болсо элди бир багытка салса, бир жака баштап бир давай бир өзгөрөлүчү туугандар. Урматтуу башчыларыбыз, өзгөрөлү. Биз деле мындай өзүбүздүн жерибизге, элибизге кайдыгер карабайбыз.
айта турган толгон токой көйгөйлөр бар. Тиричиликте бардык адамда көйгөй болот. Бирок ошол көйгөйдү жеңил жол менен чечкенге аракеттенсек. 60 миң чиновниктин эмне кереги бар? Ушул 60 миң чиновникти кыскартып, бир 20 миңге кыскартса, айыл өкмөт, анын помощниги, анын шопуру, мэрдин вице-спикер, вице-мэр зачем да? 23 канча 40 депутат шаардык кеңештерде. Менимче мына кече Facebook'тордон окуп атабыз. Жөн эле bir комендант эле башкарып койду мына Малик Нурдинов деген агабыз. Тартип аябай жакшы болду. Ошого ошол кыскартсак иштеп аткан баягы жөн эле бир кагазды 4 кагаз, 4 кагазды 10 кагаз кылып көчүрүп аткандардычы. Анан президенттик башкарууга өткөндү мен колдойт элем. Парламенттик башкаруу 6 миллион калкка bir ашыкча эле bir түйшүк да. Себеп дегенде Түркияда 60-70 миллион халкы бар. Президент башкарууга, парламенттик башкаруу жарабайт экен деп кайра өтүштү президент башкарууга. Эми бизге 6 миллион халкка бул ашыкчалык кылса керек. Чегара маселесин тышкы саясат, тышкы иштер министрлиги деген бар, бирок буну мен ойлойм президент чечиш керек. Президент чечкүнүү кадамдарга барып, аш койсо аш коюп, таш койсо таш коюп чечиш керек. Азыр баарыбыз эле акылдуубуз, баарыбыз эле акыл үйрөтүп атат деп айтышыбыз мүмкүн. Бирок мындай бир эл өзүн өзү багып атат. Америкада деле ошол өнүккөн өлкөлөрдө деле эл өзүн өзү багат. Өзүбүздү өзүбүз багышыбыз керек, бирок ошого бийлик шарт түзүп бериш керек да. Мындай жол көрсөтүш керек. Ошон үчүн туугандар бизнес идеялар деле толтура. Мындай идеяны сатылат чет өлкөдө, бекер эле акысыз эле айтайлы. Ошону колдосоңуздар деген ой. Анан эми элибизде тынчылык болсун. Оору сыркылоордун, буюрса апаттардан сактаналы, Алла сактасын. Мына масканы деле тагып көчөгө чыкканда этият боло берели ар бирибиз. Бирок сактансаңар Аллахым сактайм дейт. Анан ошол штрафтарды даана кылып иштеп чыкса, ошо убактынча болсо дагы, анан жөн эле 5 миң сом штраф деп элди коркутуп коебуз дегендей ой болбош керек. Же болбосо ошол бир шоттун кагазы болуш керек. Ошол кармаган болсо аты фамилиясы менен кайсы сотрудник кармады, Паланчаев кармады, ошол без маска жүргөндү. Ошонун атынан ушул маскасыз жүргөн аты фамилиясы жазылып, штрафын төлөсө макул элек да. Анан жөн эле 5 миң сом штраф деп 2 миң сом берип койсоң кете берем, же 1000 сом берип коюп кете бер деши мүмкүн. Ошон үчүн даана анализдеп туруп анан кылса жакшы болот эле деген ойда. Мен деле Кыргызстандын жараны катары баягы жүрөктөгү ой толгоолорду айтып коеюн деп чечтим. Жакшылыкта жолугалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.